Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым. Силер менен бүгүнкү теле сабактан жолугушканыма абдан кубанычтамын. Силерге күнү бою жарык маанай, ачык көңүл каалайм. Сабактын аягына чейин маанайларыңар көтөрүңкү болуп, активдүү катышууга аракет кылгыла. Анда эмесе окуу куралдарыңарды, мекен таануу китебиңерди камдап алгыла. Балдар, мен силерге бир окуя баяндап берейин. Силер кунт коюп угуп тургулачы. Күн абдан суук болуп, жамгыр жаап жаткан. Бекжан эшикте көлчүктү кечип ойноду. Анын буту колу суу болду. Кийимдери, колу аябай кир болду. Бирок ал колунун кир болгонуна карабастан балмуздак жеди. Эртеси Бекжан ооруп калды. Балдар, эми силерге суроо. Бекжан эмне үчүн ооруп калды? Келгиле балдар. Бекжанга жардам берүү үчүн бүгүн силер менен ден соолукка камкордук деген темадагы сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабакта ден соолук деген эмне? Канткенде ден соолукка туура кам көрө аласыңар? Ден соолукту туура сактоонун эрежелерин үйрөнөсүңөр. Өз ден соолугуңа кандай кам көрөсүң? Сүрөт боюнча айтып бергилечи. Алар эмне кылып жатышат? Азаматтар, силер сүрөттөн достордун бирөөсү тишин жууп, жана экинчиси колун жууп жатканын көрдүңөр. Ооба балдар, дайыма колду самындап жууп, тишиңерди таза кармашыңар керек. Балдар, сүрөттөгүлөр кандай каражаттар? Алар менен эмне кыласыңар? Тиш паста жана щетка кандай колдонуларын айтып бергилечи. Азаматсыңар. Тиш жуучу щетка менен тишти жууп, таза сактоого болот. Бул тишти карагылачы. Ал тиш жуучу паста жана щетка менен дайыма достошуп, маанайы ачык. Демек балдар, тишиңерди таза сакташ үчүн өзүңөргө ылайык жеке тиш щеткаңар болушу керек. Ал эми бул сүрөттө карайлычы. Абдан кейиштүү. Ыйлап алган. Демек, убагында өзүнө кам көргөн эмес. Балдар, силердин тишиңердин кайсы сүрөттөгүдөй болушун каалайсыңар? Колуңду кантип жуйсуң? Балдар, бардык нерсенин эрежесиндей эле колду жуугандын да өзүнчө эрежеси бар. Анда угуп, эсиңерге сактап алгыла. Колуңарды суулагыла. Самындалып, жакшылап көбөрткүлө. Алаканыңарды, колуңардын тышкы бетин, манжалардын арасын жакшылап самындагыла. Бармагыңарды да жууганды унутпагыла. Суу менен самындын көбүктөрүн кетирип, сүлгү менен же кагаз кол арчы менен колуңарды кургаткыла. Тиш щетка, паста, самын, сүлгү тазалыкка эң керектүү буюмдар. Балдар, микробтор деген эмне? Микробторду көз менен көрө албайбыз.
аны микроскоптун жардамы менен гана көрүүгө болот. Ал кир болгон колго же жуулбаган жер жемиштерде болот. Мына балдар, бул микроскоп аркылуу кир колдон көрүнгөн микробтор. Микробтор кир, жуулбаган кол же жуулбаган жашылча жемиштер аркылуу денеге кирип, ар кандай ооруларды, ич ооруну, тери ооруларын жаратат. Балдар, бул сүрөттү карагылачы. Силер да ушул баладай болуп, тазалыгыңарга кам көрөсүңөрбү? Келгиле, анда алардын ар бирин эмне кылып жатканын айтып чыгалы. Күн сайын эртең мененки көнүгүүнү жасоо, колду, бетти жана тишти тазалоо, маалы менен денени жууп туруу, чачты таза кармоо. Балдар, көрдүңөрбү? Биз эреже түзүп алдык. Эми бул эрежени эсиңерден чыгарбагыла. Балдар, ден соолукту туура сактоо үчүн силер жашылча жемиштерди да жууп жегенге үйрөнгүлө. Жер жемиштерди, жашылчаларды кантип жууйбуз? Жер жемиштер, жашылчалар табигый таза азык болуп, алар жерде жана бакта өскөндүктөн аларга ар кандай чаңдар жабышып калат. Ошондуктан аны таза, муздак суу менен ар бирин жууп алуу керек. Туура тамактануу деген эмне? Силер кандай тамактанасыңар? Айтып бергилечи. Балдар, сүрөттү карап, силерге кайсы тамактар жакканын айткылачы. Силердин араңарда газдалган суусундук жана тез бышырылуучу тамактарды атагандар да болгон чыгар. Балдар, дайыма тез бышырылуучу тамактар жана дайыма таттуу газдалган суусундуктарды колдонуу ден соолукка терс таасирин тийгизет. Буларды адат кылып колдонууда дене бойдун өсүүсү начарлап, денебиз керектүү витаминдер менен азыктанбай калат. Ошондуктан, балдар, күнүмдүк тамак аштарга дайыма жашылчаларды, жер жемиштерди колдонууга аракет кылгыла. Жер жемиштерде, жашылчаларда түрдүү витаминдер бар. Алар дененин толук өсүүсүнө жардам берет. Келгиле анда керексиз азыктарды бул жерден белгилеп коелу. Балдар, бул пайдалуу кеңештерди эсиңерден чыгарбагыла. Таза абада ойноо, сейилдөө, тазалыкты сакта, тишиңди күн сайын жуу, жашылча жемиштерди жууп же, аба ырайына жараша кийин, денеңди чыңда. Бул айтылгандардын бардыгын аткарсаңар, анда силер ден соолугуңарга мыкты камкордук кылган болосуңар. Балдар, ден соолук тууралуу бул макалды эсиңерге сактап койгула. Биринчи байлык ден соолук. Демек, балдар, ден соолук баарынан жогору турат. Балдар, бүгүнкү сабакта ден соолук эмне экенин, ага кандай кам көрүү керектигин жана ден соолукту сактоонун эрежелерин билип алдыңар. Балдар, силерге сабактын башында Бекжан эмне үчүн ооруп калды деген суроо узаткам. Анда бул сабактын акырында силер ага жооп таптыңар деп ишенемин.
Анда Бекжанга кандай кеңеш бересиңер? Азаматсыңар балдар. Мындан ары Бекжан аба ырайына ылайыктуу кийим кийип, көлчүктөгү сууну кечпей жана колун таза жууп гана балмуздак жей турган болду. Балдар, Бекжан эми ден соолугуна туура кам көрүүнү үйрөнүп алды. Ушуну менен сагыз аягына келип жетти. Ден соолугуңарга кам көрүүнү унутпагыла, саламатта болгула.